Оңтойсуз суроолор. Элвира Жыргалбековна, сизди кучактап өпкүсү келген адам президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев экени чынбы? Элвира Жыргалбековна акыркы айларда курч ошол эле учурда чагым жыттанган популисттик билдирүүлөрдү көп жасап жатасыз. Шайлоого даярдык көрүүдөсүзбү? Же саясаттын аки чүкүсүн эми аңдап упай топтоонун аракетине өттүңүзбү? Ак үйдүн лифтинен сизди кучактап өпкүсү келген адам президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев экени чынбы? Сиз бул тууралуу чуу салгандан кийин сизди коркутканы ыраспы? Же бөйрөктөн шыйрак чыгарып, Самаркандан саман учуптур десе, жооп чааптыр кылып, көөртүп жабырттыңызбы? Кокустан эле Темир Сариевди атам каза болгондон кийин мүлкүбүздү тартып алганга аракет кылды деп айыптап чыктыңыз. Эмнеге убагында үн каткан жок элеңиз? Эч болбосо кеч болсун дедиңизби, же Сариев өкмөт башчы болот деген сөз чыккандан кийин сиздин оозуңуз аркылуу кимдир бирөө жаманатты кылдыбы? Кимдир бирөөнүн куралы болдуңузбу? Деги кандай максатты көздөдүңүз эле? Булак Назар Ньюс чекиткечи. Ошол күнү, бул 4-күнү кечинде болгон окуя, биз коллегалар менен эки коллегам Жанар Акаев, Айсулуу Мамашева болуп, Курманбек Дыйканбаев мен болуп төртөөбүз жолугуп калдык. Ал жерде бир кырдаал чыгып, ошону тактап жаткан убакытта анан бир кезден сөзмө сөз чыгып, мындай Курманбек Сапаровичтин ачуусу келип, эми президенттин өкүлү, парламенттеги өкүлү деген мындай үнүн жогорулатып, анан кыйкырып баштаган ошого салды да, салып туруп, бул уже ачык мындай коркутууга кетип, сен билесиңби, бир айдан кийин ушундай болот, тигиндей болот деп мындай ачык эле мындай коркутуп айтты да. Үнүн жогорулатып, эми жөнөкөй жалпак тилде сүйлөгөндө мындай кыйкырып сүйлөгөндөй болду да. Анан биз коллегалар менен болуп эле унчукпай эле отуруп калдык, түшүнбөстүк. Анан кийин мен анализ кылып отурсам, ага чейин кээ бир маселелерде мындай чалып, моуну жасап эле койсуңар, чыгарып эле койсуңар, кол коюп койсуңар деп мындай сураныш болгон. Анан эми кечирip коелук, тиги азыр заман өзгөрүп жатпайбы? Анан өйдө жакта президентибиз коррупция менен күрөшкүлө деп. Президентке киргенде деле бир топ мындай маселелерди койгондо ал да колдоп атат. Элдин бюджетти чоңойтуш керек, ошол коррупция менен күрөшүш керек, бюджетке салым кошулуш керек, ушу эме депутаттар иштеп атасыңар, мындай эки жакты карабай түз мындай мамлекеттин кызыкчылыгын гана ойлогула дегендей урандар менен бизди да мындай колдоп жатат да. Анан ошондуктан түзмө түз бул ажоосунун аброюна ушундай шек келтирген адамдар, мен ойлойм, бул системанын мындай бузукусун чыгарып атат да, мындай бузуп жатышат да. Эми болгондой айтсак, ага чейин мына 2 айдан бери Кыял мамлекеттик ишканасында деген бир топ коррупция маселелери ага иш козголгон, кылмыш иши козголуп, финансовый полиция деген аны иликтеп, азыр деген ушу менин билишимче ал сотко бериле турган иш болчу да. Ошол билингенден кийин ал информацияны ошол мындай да, эми эл эмес, ошакта иштеген сатуучулар эмес. Ошол Кыялдын ошол базардын ичинде иштеген 25.400 квадратный метр бар. Ошол квадратный метрди, мисалы, бир квадратный метрин 100 сомдон официально кагаздарга берип, ошол жетекчилери да, администратор, контролер, жанакы охрана службасын баары аралашып кетиштир да, мындай. Бул мамлекеттин чөнтөгү да, мамлекеттин бюджети. Реалдуу турмушта болсо 5-6 эсе кымбат мындай чөнтөккө салынган жер болуптур да. Анан элестеткиле, биз пенсияларыбызды көбөйтө албай жатабыз. Мугалим, докторлорго мындай көтөрүүгө акча таппай жатабыз да, сөздө өкмөтүбүз. Ишке келгенде ушундай чоң 100 миллиондогон коррупционный акча мимо бюджета кетип атса, эмнеге буга унчукпайт деп, сөзсүз эл өкүлү катары мен бул теманы билгенден кийин көтөрүп унчукпай койгон эмесмин. Бул бир жагы болуп. Анан Росинбанк болчу, ал улуттук банкты жанакы судасы боюнча көтөрүп баштагандан кийин, ошондон кийин бир топ маалыматтар чыкты да. Аны дагы мындай канча бир топ убакыт болуп калды. Комитеттен жетекчилерибиз чыгарбай, ал маселе деген мындай токтоп калып атат да. Анан уже аягында отзыв, биз прокуратура беребиз десек, отзывка кол коюп бериле деп атышпайбы. Анда ошол Курманбек Дыйканбаев өзү мага чалып, эми ошо кол коюп бербейсиңер, мындай туура болот деп ошентип калды да. Анан кантип кол коем? Аякта мындай былыктар чыгып атса, кыздарда баары кечиримдүү бол деп баары айтканы менен, эгер бул адам консультант болсо, же бул адам мындай ошо шайланган бир өкүл болсо, мындай тең даражада да, булар деген назначенный должность деп коет. Бул президент ушунчалык уят кылып жатса, анан деген мындай парламентке
бир топ адамдардын мындай интерестерин, кызыкчылыктарын коргоого келген эл шайланган эл өкүлүн коркутуп жатса, азыр мен макул кечирдим, мейлейм байке деп, биз кыргызча айтканда мен кичүүмүн да байке деп койсом, тем более ал киши Сизди карындашым деп кайрылып атат. ал менин апам менен тааныш ал киши. Мен ошого таң калганым ошол да, ушунчалык мындай кыйкырганында мен бир тууганым Тааныштыгы болгондо жакшы мамилеси бар. жакшы сый, анткени сый болгон. мамиле да. Эми тааныш тууган эмес эми, бирок деген сый. Бирок мен эмнеге таң калганым, элин көзчө туруп алып туруп ошентип коркутуп үркүткөн. Азыр мени коркутса, жакшы мамиледе тааныш кишисин. А башка депутаттар кандай мамиле кылат? Башка мындай бизде деген эми ар кандай депутаттар бар да, унчукпаган, сүйлөбөгөн же сүйлөгөн, бирок деген активдүү позиция менен болгон. Анда баарын эле коркутуп үркүтүп эле унчукпай отуруп коймок белек. Мен ойлойм, бул адамдар системаны уят кылып атышат. Бул адамдар кеп менде ачууда эмес, кеп мен кечирсем да, мындай да, ичимен ойлоп атам да, келечек үчүн мындай адамдар парламентте президенттин өкүлү болуп иштебеш керек. Анан жалгыз мен гана эмес, мисалы коллегаларым менен сүйлөшсөм, эми ачыкка чыгарбайт, бирок деген бул кишинин мындай бийлиги менен колдонгон мамилелерин бир топ эле адам дуушара болуштур. Бирок ачыгга чыгарып айтышпайт. Анан мен чыгарсам, туура кылдың, биз да ошо менен мындай жолукканбыз, ошондой ситуациялар болгон, бирок деген буну президентке жеткирбей жатышат деген сөз болду да. А менин аргасыз ачыкка чыккан, анткени сиз туура көрүп жатасыз, абдан ызам келди да. Туруп алып туруп эми мындай да, мени өмүрүмдө атам да мынтип коркуткан эмес да. Андай да өтө катуу ыза болот адам. Ошол мындай өмүрүндө мындай кыйкырбаган адам келип туруп ушинтип мага кыйкырып атса, анын аягында отуруп алып туруп, еще жанында коллегалар, депутаттар отурса, жаш болсо дагы алар деле эл өкүлдөрү да. Алардын көзү кыйкырып атса, туруп алып туруп мен өзүмдү ушунчалык бир байкуштай сездим да, аягында деген мен эмне кылып жүрөм бул парламентте? Атам тааныбаган тети кечөөлөт келип, бул мага окшоп бул шайлоодон да өтпөгөн киши да. Бул жөн эле келип бирөө келип шайлап жумушка отурса, ошол киши келип кыйкырса, бул мага мындай мамиле кылса, бул карапайым эл, мисалы президентке канча кайрылуу келет, президентке канча маселелерди парламент аркылуу чечилип келет, бул кандай жеткирип жатат анда? Анда бул өз кызыкчылыгын ойлогон, өзүн мындай өдөө сезген адам өзүнүн иштерин чечмейин анда жетпейт турбайбы да? Кеп ошол да. Парламентте президентти уят кылбаган, моралдык жактан таза, өйдө бийик, аброюн ойлой турган адам болуш керек деп ойлойм. Бальдиева Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат, Дастан Арсбекович. Мага да уруксат берсеңиздер, мен деген курсанттарды дагы, коллегаларымды дагы, жалпы Кыргызстан мырзаларын келе жаткан 23 февраль майрамыңыздар менен куттуктайм. Анан Курсан Сатарыч, ушул генеральный доверенность ишеним кат боюнча теманы уланып кетсек, сиздин оюңузча негизи ишеним кат керекпи? Мен убактым кетпесин. Эми ишеним кат кандай деп айтсам, кээ бир жарандар үчүн сөзсүз керек бар да. Сөзсүз керек, Мындай болот. Кээ бир жарандар үчүн да, кээ бир жарандар үчүн. Кээ бир жарандар үчүн. Мындай болуп атпайбы? Азыр могу штрафтар боюнчачы хозяиндердин, унаалардын эсине келет деп атышат да, штрафтарчы. Анан мен юз менен сүйлөшсөм, 3 айлык мөөнөт период беребиз дейт да. Ошол льготный перерегистрация кылып алла дейт. Ошондо деген Кыргызстанда 1 миллион 300 миң унаа катталган дейт. Анын ичинен 50% доверенность ишеним кат менен жүрөт экен. Ошондо 700 миң жаранды 3 айдын ичинде ар бир күн текшерсеңиздер дагы, бир күндө 7 миң кишини кабыл аласыздарбы ГРС? Эльвира Жыргалбековна, сиздин сурооңуз боюнча бул ишеним кат болсо 700 миң жарандын баары эле ишеним кат менен жүрөт деген бул туура эмес, анткени Жок, сиз жаңы эле өзүңүз айттыңыз, телевизордон ошол коллегаларым айтса, телевизордон ушул передачада айтып атат, 1 миллион 300 машиненин жарымы деген ишеним кат менен жүрөт экен деп. Мен ошол маалыматка сиз жооп берип атпадыңызбы? Жок деген жоксуз да. жарым пайызы 50% деп биз айткан жокпуз. Анан мүмкүн журналисттер өзүлөрү кошту, жарым 700 миңдей жүрөт. Канча болсо анда ишеним кат менен канча адам жүрөт? Ишеним кат менен канча жаран жүргөнүн эч ким билбейт. Анткени ишеним каттарды бүгүн дагы кээ бир кишилер жазып бериши мүмкүн, эртең дагы анан 3 айлык мөөнөт деп жанагы юстиция министрлиги. Кечиресиз, как это эч ким билбейт? Вы когда нотариустар менен иштегенде деген эмне маалыматтарды албайсызбы? На сегодняшний день деген цифра ГРСте жокпу? А как вы тогда налог на недвижимость собираете, налог на имущество собираете? Если средний от 1 до 5 кубов расчет делать, 1 200 000 машинеден түшкөн каражаттардан у нас постоянно идет где-то порядка 30% выпадения по налогам.
А, Как тогда получается? Вы даже не знаете, кто по доверенности есть. Bizde учет биринчиден- жокпу? биринчиден мамлекеттик каттоо кызматы ишеним каттарды каттабайт. Аны баарын ишеним каттарды нотариустар берет. Закон бар о нотариальных действиях деген, ошондо тайна нотариальных действий деген норма бар. Нотариустар кимге кандай ишеним кат бергенин эч кимге айта албайт. Ошондуктан канча жаран ишеним кат менен жүргөндүгү эч кимге белгисиз. Ошондой эле азыркы ишеним каттардын мөөнөтү максимально 3 жыл. Азыр ошол юстиция министрлиги ошо ишеним каттарды автоунааларды кайра каттоого берип аткан ишеним каттардын мөөнөтүн 3 айлык кылып атат. Анткени жарандар өзүлөрүнүн ответственностун сезип, ошол 3 айлык мөөнөттө бүгүн ишеним катын алса, бир жуманын ичинде, бир айдын ичинде барып, кайра каттоодон өтүп, ошону өзүнө каттатып алганга. Хорошо, Өздөрү- это на өздөрү будущее, келгиси это келбесе. келечекте. Буга чейин жазылган ишеним каттарды кээ бирдө унаанын ээлери да каза болуп кетип чыгып кетип атса, таба албай жатса, чтобы перерегистрировать, это в крайних случаях. Ошол эле хозяинды эмелер машинени ким тээп жүргөн адамдарды таба албай жатабыз деп, аларды кантип табыш керек? Жолдорун, механизмдерин бердиңерби или только сотко барып бериш керекпи? Это же еще расходы. Биз ушул боюнча бул болсо жарандардын жоопкерчилиги, ошо ишеним кат алганда деген булар ойлонуш керек. Ошо канчадыр бир убакыт өткөндөн кийин барып атайын каттоодон өтүш керек экен да. Ошондо биздин кичине жоопкерчиликти убагында сактабай, өзүнүн автоунааларын каттабаган жарандар, азыр биз атайын электронный портал, электрондук услугка модуль киргизгенбиз. Ошондо ар бир жаран өзүн бирөөнү издеп жүрсө, ошол жака берип, бири-бирин таапканга азыр площадка, атайын мүмкүнчүлүк ошондой жасалган. Дастан Рысбекович, 10 секунд кошуп бересизби? Мен мындай деп ойлойм да, мамлекетте бизде деген даже 10 секунд. неге иштей албайбыз, анткени алыскы региондордо не у всех есть возможность доступа к интернету. ГРС, вы должны об этом думать. И зная, что этот закон 2 года в правительстве был, вы об этом не думали, не работали. Это полностью ваша вина. И вы несете ответственность за тот бардак, который...